İslam dininin şu en algaçkı türkügü şu birinçisi ne dedi? Şehadet la ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah kelimesini aytты bu. Muhammed Resulullah kelimesini aytıp oşo bölüp berүү. Bunun manisi ne? Birinci biz manisini düşünelim, şuga жақшырақ тоқталып. Şehadet la ilahe illallah degen, şahada degen bölüp berүү. Çin жүрөктөн, çin işeniminden adam balası tili менен айтып жүрөгү менен тастыктап бөлүп берген болсо, жана ошону бөлүп бергенден кийин андан башка талап кылынган иш амалдарды иш жүзүнө аткарып, практика жүзүнө аткарган болсо, ошону бөлүп коет. Мунун мааниси ла илаха иллаллах мааниси биз жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Муну көп адамдар туура эмес түшүнүшөт, туура эмес чечмелешет. Балким жөнөкөй адам эмес, илимдүү жана акыйда жагынан адашкан адамдар дагы, кээ бир аалымдар дагы туура эмес чечмелеп, ошонун натыйжасында элдер ушул нерсени туура түшүнбөй, анан ошо ла илаха иллаллахты буза турган, ошого каршы келе турган иштерди кылып алганы элдердин ошо себептен болот. Ошондуктан мунун маанисин жакшы түшүнүш керек да. La ilahe illallah manisi ne? Birinci bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi birinci türkük bu iki bölükten turadi. Birinci la ilahe illallah degan sözü, yani ikincisi Muhammed Resulullah. Şu birincisi, şu birinci türküktün birinci bölügü bu la ilahe illallah kelimesi. Uşunu düşündürelim. İlah degan sözü ne? La ilah degan söz Arap dilinde sıyınılgan bardıq nerseni ilah dep aytат da. Meyli al çın sıyınılgan bolsun, misal Allah Taala çınıgı ilah da. Ошондой эле болсун, жалган болсун, ошонун баарын илах деп коет. Кимдер эмнени кайсы нерсеге сыйынып, таанып, ошого жалдырап ибадат жумшаган болсо, ошону илах деп коет. Мейли ал тоо болобу, таш болобу, периштеби, пайгамбарбы, кабырбы айырмасы жок. Ушуну илах дейт. Мына ошондой нерсени бул шахададан эмне деп айтат? Башында ла деген сөз келип атат, жок деп атат, четке кагуу тамгасы келип атат. Иллаллах деп туруп, бир гана Алла Таала деп тастыктап атат. Анан ушунун мааниси эмне болот? Ла илаха мындайча айтканда, ла илаха чыныгы илах жок деген сөз да. Иллаллах бир гана Алла Тааладан башка. Толугураак түшүнүктүү болуш үчүн ла илаха иллаллах деген Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген сөз. Демек биз айтпайдык жана илах деген ар бир сыйынылган затты айтат. Ал чын бул калп болсун. Анан ошону Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тастыктап айтып атат. Бир гана Алла Таала өзү гана сыйынууга татыктуу, калгандары чынык эмес, калгандары бул жалган деп ошону четке кагып атат. Демек бул ла илаха иллаллахтын мааниси бул Кудай Тааланы таанытууга же Кудайдын бар экенин билдирүүгө кайтпайт. Албетте ар бир мусулман Кудай Тааланы тааныш керек, анын бар экенин билиш керек, ошого ишенет. Бул дагы имандан. Бирок бул келименин мааниси ал эмес да. Биз Алла Тааланын бар экенин, Алла Тааланын кудуреттүү, рызкы берүүчү зат экенин биз башка далилдерден түшүнөбүз. Бирок бул шахадат ла илаха иллаллахтын негизги мааниси эмне? Бул Алла Тааланын сыйынууга татыктуу зат экенин тастыктап билдирип атат. Мына ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн убагында кафирларга, мушриктерге жеткирип, ошолорго ушул маанини жүрөктөрүнө киргизейин деп келген да. Ошол кезде мушриктер мунун маанисин түшүнүшүп, шу келименин, ошол себептен алар баш тартып кабыл алган эмес. Ошол себептен текеберленишкен, анткени маанисин түшүнүшкөн. Ошондуктан алар бул келимени айтпай коюшкан, текеберленип. А болбосо алар Кудайды таанышкан. Мисалы, кээ бир адамдар ойлойт да, мушриктер, мурунку кафирлар Кудайды тааныган эмес экен деп. Жок, алар билишкен Кудайды, кадимкидей таанышкан. Бул асманды жерди жараткан Кудай, рызкы бере турган, ааламды башкара турган Кудайды билишкен. Бирок да алар Алла Тааланы таанып туруп эле ошол эле убакта сыйынууга келгенде Алла Таалага башка бир нерсе махлукту шерик кылып, бирдей сыйынып коюшкан. Ибадаттын баарын Алла Таалага жумшаган эмес. Алар ойлошкон, ортомчуларга биз ибадат кылсак, биздин ибадатыбыз Кудай Таалага жеткирет, анан биздикин кабыл болот деп ошон үчүн ортомчуларга сыйынган. Мына ушул маанини пайгамбар четке кагып, жок, бир Алла Тааланын өзүнө гана сыйынгыла. Эч бир махлук, эч бир зат ортомчу болууга жарабайт. Алла Таала ибадаттын баарын түзмө-түз кабыл алды. Силер кабырга сыйынбагыла, олияларга сыйынбагыла, тоо таштарга, айга, күнгө, асманга сыйынбагыла. Ошол нерселердин баарын жараткан Алла Тааланын өзүнө сыйынгыла. Алла Таала силердин эмне кылып атканыңардын баарын билет, эмнени айтып атсаңар ошонун баарын угат. Кандай акыбал болбосун, ошол себептен ибадаттын өзүн түз арнагыла деп Алла Таала мушриктерге ушул дааватты жеткирген. Бирок да алар эмне? Алар четке кагышты да, эмне деп? Bunday nerse tуура эмес, биз ата бабаларыбыз ушул нерселерге сыйынып келсе, биз кантип эле ушул нерсени таштайбыз деп айтышкан да. Мына мунун баяндамасын мына биз Куранын аяттарынан билсек болот да. Алла Таала Куранда айтып атат: "Ва ин саалтахум ман халакас самавати вал ард ла якуланна Аллах." Алардан сурасаң мушриктерден, асманды, жерди ким жаратты десең, албетте Алла Таала деп жооп беришет. Жана башка аятта айтып атат: "Кул ма ярзукукум минас самаи вал ард, амма ямлику сам'a вал абсара ва ман юхриджул хайя минал майит ва юхриджул майита минал hayy ва ман юдаббирул амра фасаяқулуна Аллах фақул афала таттақун." Мына Алла Таала бул аятты айтып атат. Muhammed Peygamber'e buyurup aytqın deydi.
Кул майярзукум аларга суроо берип айтканда болот кайрылан. Кул майярзукукум минас-самаи вал-ард. Силерге асмандан жерден ырыскы берген ким деп сураган. Асмандан жаан жадырып жерден өсүмдүктөр чыгарып ырыскы берген ким деп сураган. Амма ямликус-сам'a вал-абсар. Силердин кулагыңарга, көзүңөргө ээлик кылып ошону жараткан ким деп сураган. Ва ма юхриджул хайя. Жана ошондой эле тирүүнү өлүктөн чыгарган ким деп сураган. Мындайча айтканда, ушу өлгөн заттан тирүүнү чыгарган Алла Тааланы, мисалы, ар бир жаралган зат буга чейин белгисиз болгондо, ошолорду тирилтип жаратып атпай, ошол демек алар өлүктөн чыккан сыяктуу да. Ошо өлүктөн тирүүнү чыгарган ким? Ва ма юхриджул майита минха. Жана тирүүдөн өлүктү чыгарган ким? Тирүү заттарын жанын алган ким деп сурагандай. Ва ма юдаббирул амр. Жана ааламды башкарып, көзөмөл салып, ошого ээлик кылып турган ким деп айтып сурасаң, не дейт? Алар не деп жооп беришет? Фасаякуланаллах. Алар не? Алла Таала деп жооп беришет. Мына көрдүңүздөрбү, бул жерде мушриктер билишкен Алла Тааланы Кудай Таала таанышкан, ырыскы берген, бизди жараткан, башкарган Алла Таала деп мойнуна алышкан. Ана ошондо Алла Таала суроо салат. Кул, анда айткан алар, афала таттакун? Ушундай нерсенин баарын билип мойнуңарга алып туруп Алла Тааладан коркпойсуңарбы? Бири өзүңө сыйынбайсыңарбы? Ортомчуларды таштабайсыңарбы деп Алла Таала ушундай аят түшүрүп атат. Мына көрдүңүздөрбү, мусулман бир туугандар. Мушриктер демек Алла Тааланы таанышкан. Анан азыркы убакта мисалы кээ бирөөсү туура эмес чечимдейт да, мисалы ла иляха иллаллах деп айтса, Алла Тааладан башка жаратуучу жок, же болбосо Алла Тааладан башка жоктон бар кылуучу жок деп ушинтип Алла Тааланын кылган иштери менен тафсирлеп коет да. Бул туура эмес. Мындай тафсирлеп. Бул өзү ошо сөздүн мааниси туура. Албетте Алла Тааладан башка жаратуучу жок. Алла Тааладан башка жок кылуучу жок. Бирок да бул келименин мааниси аны түшүндүрбөйт. Бул келименин мааниси Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди түшүндүрөт. Жанагындай маанилерди Алла Тааладан башка жаратуучу жок, Алла Тааладан башка жок кылуучу жок деген маанини өзүнүн ичине камтып алат да. Анткени Алла Таалага түз сыйынган киши сөзсүз түрдө Алла Тааладан башка жаратуучу жок экенин, Алла Тааладан башка жоктон бар кылуучу жок экенин сөзсүз түрдө мойнуна алат да. Ошол себептен ал сыйынат. Ошол себептен анын ичине өзүнө камтып кетет. Дагы мисалы кээ бир адашкан адамдар ла иляха иллаллах маанисин ошо жанагындай ушундай мааниде чечмелешет. Бул жүрөктөгү жаман бузук якинди чыгарып, ага туура якинди киргизүү деп. Мунун баары тең эмнеге кайтат? Жанагы эле ошо Алла Тааланын ишине, Алла Тааладан башка жаратуучу жок дегенге эле мааниге кайтат да. Ошол себептен ошо туура эмес чечмелеп алгандыктан жана элдер билбестен жана ширкке аралашып кетип аткан себеби ошондон да. Ошондуктан ар бир мусулман ушул маанисин жакшы түшүнүп, элге жакшы даават кылып жеткириш керек. Ла иляха иллаллахтын маанисин анык жеткириш керек. Ошондо гана туура динге чакырабыз. Ошол биринчи түркүк туура болсо, андан кийинки ошол түркүккө курулган намаз, зекет ошонун баары тең туура болот. Анткени адам баласы таухидте оңдогон болсо, туура эмес чакырган болсо, демек анын кылган ибадаттары жуулуп калат. Эгерде таухид менен Алла Таалага сыйынбаса, ширк аралаштырган болсо. Ошол себептен өтө коркунучтуу. Мына ушул маанилерди түшүнгөн мушриктер жана айтып кетпедик башында. Булар ла иляха келимесин айткан эмес да. Алла Таала мына Кур'анда айтып, "Ва иннахум кану иза қила лахум ла иляха иллаллах ястакбирун ва якулун а инна ла тарику алихатина ли шаирин majnun." Алар дейт, мушриктер мындай кылышты дейт. Аларга ла иляха иллаллах деп айтылса дейт, алар текебер кылышты дейт, айтыш эмес. Анан эмне деп айтышты? "А инна ла тарику алихатина ли шаирин majnun." Биз ошо сыйынып келген жана буттарыбызды, айкелдерибизди ушул бир ырчы болгон, жинди болгон кишинин сөзүнө ишенип биз таштайбызбы деген да. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ырчысың, сен жиндисиң дешкен да. Көрдүңөрбү? Ушунчалык даражага чейин Алла Тааланы элчин сыпатташкан. Ла иляха иллаллахты текеберленип кабыл алышкан эмес. Биз кантип эле өзүбүз сыйынып келген нерсени ушул эле бир жинди адамдын сөзүнө ишенип деп, ушундай ат коюп алышып, анан четке качканда көрдүңүздөрбү? Алар текебер кылып буну кабыл алышкан эмес. Маанисин түшүнүшкөн. Жана башка аятта Алла Таала айтып атат: "Ажалал алихата илахан вахида инна хада ла шайун уджаб." Мушриктер айтып атат. Ушу Мухаммад пайгамбар сөзүн айтып атат да. Бул келе калып эле биз сыйынып жүргөн илахтарды баарын бириктирип эле бир эле илах кылып койду. Баарын бириктирип четке кагып эле Кудай Таалаган жалгыз эле өзүнө сыйынгыла деп койду. Бул өтө таң калыштуу нерсе деп атат да. Мына көрдүңүздөрбү? Бул ушундай адашууда болушкан буларчы. Ошол нерсени түшүнүшкөн эмес. Анан балким булар ошол биз динге туура динди кабыл албайбыз деп текеберлеништиби, маанисин түшүнүп четке кагыштыбы? Анан ошо текеберленгендин бир себеби булар ошо ата бабабыздын жолун жолдойбуз деп ушундай карманышкан да. Азыркы убакта болуп атпайбы? Мисалы кээ бир адамдарга даават кылып динди жеткирсең, динде ушундай, мындай деп айтсаң, жок, ата бабаларыбыз анткен эмес, мен ата бабамдын жолун ээрчим депчи. Бул илгертен бери келаткан, мындайча айтканда, жараксыз бир факт да. Ушуну көп
ал сыздар ушуну колдонушат. Эмне таппай калганда эле ата бабабыз ушундай деп. Анан бул адамдарды мындайча айтканда улутчулдук менен чындыктан, акыйкаттан кайтара турган бул неме факты да. Бул өтө жаман таасир берет. Мисалы адамдарга динди түшүндүрүп атсаң, бул нерсе сени сага каршы келет, ата бабаң жолуна каршы келет, бул эмнеге кабыл аласың муну деп ушинтип кайтарып ишет да. Анан көп адамдар ушул нерсеге ишенишет. Ошого берилип кетишет, эмоцияга калдырып, мен ата бабамды эришим керек да, буларды эришпей дейт да. Анан муну колдонгон дин душмандары булар ошо улутчулдук нерсени козгойт да. Азыркы убакта теңирчилерге окшопчу, сен кыргызсың, сен мындай болгонсуң, тигиндей болгонсуң, тарыхың бар деп. Албетте баарыбыз эле кыргызбыз, тарыхыбыз бар, эч ким четке кылбайт, бирок тарыхым бар деп бутпарас болуп буттарга сыйыныштын кереги жок, тоо ташка сыйыныштын. Бир ошо жараткан Алла Тааланын өзүнө гана сыйыныш керек. Булар ошол нерселерди аралаштырып, элдин башын айландырат да. Мына Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва иза қилахум таби'у ма анзалаллаху қалу бал наттаби'у ма алфайна абана ав лау кана абаху ла яқилун шай'a ва ла яхтадун." Аларга ушундай деп айтылса, Алла Таала түшүргөн нерсени ээрчигиле деп айтылса, мушрик кафирларга колу не деп жооп беришти? Колун бал наттаби ма алфайна абана. Балким биз ата бабабыздын жолун ээрчийбиз. Ата бабабызды кандай нерседе тапкан болсок, ошол жолдорун биз ээрчийбиз. Алла Таала айтты: "Ва лау кана абаху ла яқилун шай'a ва ла яхтадун." Ушулар ата бабалары акылсыз болуп, эч нерсени билбесе, туура жолдо болбосо деле аларды ээрчий беришеби деп Алла Таала айтты да. Мына көрдүңүздөрбү, алардын келтирген далили эмне? Болгону ушу ата бабабыздын жолу деген гана далил да. Ошентип көп нерселерди кайтарат. Ошондуктан ар бир мусулман ушул мааниге жакшы күн куруш керек. Алла Тааланы жалгызтап, Алла Таалага түз сыйынганды өзүбүз жакшы үйрөнүп, бир туугандарыбызга, жакындарыбызга, бала чака, кошунабызга кылган дааватыбызда эң негизги ушул нерсеге көңүл буруш, чакырышыбыз керек. Алла Таала Кур'анда айтып атат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Алла Тааланын өзүнө гана сыйынгыла, жанага эч бир нерсени шерик кошпагыла. Жана башка аятта айтат: "Иннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада." Бардык сыйынуучу жайлар, мечиттер Алла Таалага таандык. Фала тад'у ма'аллахи ахада. Алла Таала менен биргеликте эч бир нерсеге сыйынбагыла. Демек, сыйынуунун бардык түрү бир гана Кудай Тааланын өзүнө арналат. Жалынсак, табынсак, сыйынсак, ушунун баарын Кудай Тааланын өзүнө арналыш керек. Сыйынуу деген эмне? Ошо сыйынуу деген Алла Таала жакшы көргөн, буйруган бардык иш аракеттери менен сөздөр, амалдар, ушуну сыйынуу деп айтабыз. Намаз окуу, зекет берүү, дуа кылуу, үмүт кылуу, коркуу, ата-энеге жакшылык кылуу, ажылыкка баруу, орозо кармоо, ушунун баары тең ибадат. Ошонун баарын биз эмне? Кудай Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек. Ушул нерсени ар бир мусулмандын жүрөгүнө киргизгенге, жеткиргенге аракет кылыш керек. Мына ошондо биз анан туура динди кармаган болобуз. Балким бул муну тавхид деп коет, ислам терминде тавхид деп коет. Жалгыз Алла Тааланы жалгыз деп, ибадатта жалгыз деп билүүнү тавхид дейт. Жана кылган иштерин жана ысым сыпаттарындагы Алла Тааланы жалгыздоо, бул эмне? Ошо тавхид деп коет. Ошол себептен муну ар бир мусулман билип, ошого даават кылыш керек, элди ошого чакырыш керек, элдерди ошого үйрөтүш керек, ушундан башташ керек. Антпесе кылган ибадаттар бузулуп, же болбосо өтө алсырап калат. Ар бир мусулмандын милдети бул нерсе. Күнүгө жакындарга, бардык мусулмандарга айтып какшап туруш керек. Анан ошо менен, ошонун аркасынан кылган ибадаттарыбыз иншалла туура болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга чакырып келген. Андан кийин сахабалар, бардык аалымдар ушул нерсеге чакырып келген да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадис айтып атат да. Ким ла илаха иллаллах деп айтып, ва кафара бима ю'баду мин дунилlah, харума дамуху ва малуху ва хисабу ала Аллах деп. Ким ла илаха иллаллах деп айтса да, ва кафара бима ю'баду мин дунилlah, жана Алла Тааладан башка сыйынылып кеткен, жана махлуктун баары четке кагып, алардын сыйынуулары жараксыз деп, алардын ошо элдер аларды ыйык деп ошого сыйынып кеткендерине кафир болуп четке каккан болсо, мына ошо чыныгы ла илаха иллаллахка ыйман келтирген деп атат. Жана ошондо ошол адамдын мал мүлкү, жаны арам болот, эсеп кылса Алла Тааланын алдында өзү берет деп атат. Демек, ушул ла илаха иллаллах мааниси эмне экенин билдик. Ушу Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди билдирет. Демек, биз сыйынуунун баарын Кудай Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек. Балким мына ушуну билдире турган далил могу жанагы немеде Бухаринин башка риваятында мындай деп келет да. Мына бул жерде айтып атпайбы шахадат ла илаха иллаллах деп. Ислам 5 түркүгө курулду, ошол биринчи шахадат ла илаха иллаллах. Башка риваятта ал-иману биллахи ва расулихи. Алла Таалага жана иманына, анын элчисине иман келтирүү деп келген. Муслимдин риваятында болсо ан юваххадаллах. Алла Таалага жалгыз сыйынып, Алла Тааланы тавхид менен таануу деп келген. Дагы бир башка риваят ан юваххадаллах ва юкфару бима юбаду мин дунихи. Жана ошондой эле Алла Тааланын өзүнө тавхид менен сыйынып, жана андан башка сыйынып кеткен нерселерге кафир болуп четке кагуу деп келген да. Мунун баарын карасак эмне? Демек ошо шариатта шахадат ла илаха иллаллах деп келеби же Алла Таалага иман келтирүү деп келеби же тавхид деп келеби, ушунун баары тең эмне?
бир маанини билдирет. Баары тең Алла Тааланын жалгыз экенин, Алла Таала өзү гана сыйынып татыктуу экенин, ыйман деп айтсак да ошонун ичине кирип кетет, баары тең камтылып. Мисалы кээ бирөөсүнө тавхид деп айтсаң, тавхид деген каякта келди эле, жөн эле Алла Таала ыйман деп айтып атпайбы деп атпайбы. Бул эми жахилдигинен да. Ыйман деген сөзүндө Алла Таала ыйман келтирүүгө ошо Алла Таалага түз сыйынуу деген алгачкылардан болуп келет. Мына бул жерде келген риваяттар ачык эле айкын баяндап атат да, ошо тавхидти түшүндүрөрүн, бир гана Алла Таалага сыйыныш керектигин түшүндүрүп атат. Ошол себептен мына 3-4 риваят келгенде шахадаттын маанисин аныктаган. Мына бул эми шахадат ла иляха иллаллахка байланыштуу болду. Экинчиси Мухаммад Расулуллах. Мухаммад Расулуллах бул келименин экинчи бөлүгү. Ушул экөөнү бирдей айтканда адам баласы ошондо мусулман болот. Тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктап, дене мүчөсү менен амал кылганда. Эми Мухаммад Расулуллахтын мааниси эмне? Ошо Алла Тааланын Мухаммад Алла Тааланын элчиси жана кулу деп көөлүп келтирүү да. Ушуну шахадат деп айтат. Ар бир мусулман жүрөгү менен тастыктап, тили менен айтып, Мухаммадты мен ишендим, Алла Тааланын кулу экен, Алла Таала жиберген элчи экен, дин жеткирген деп ушундай көөлүп келтирген болсо, демек ал мусулман. Эми көөлүп келтиргенден кийин бизден бул көөлүк эмне нерселерди талап кылат? Эң негизги болгон 4 нерсени талап кылат. Биринчиси, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени буйруган болсо, ошонун баарын тең кыңк дебестен аткарыш керек, баш ийиш керек. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне нерседен тыйган болсо, ошонун баарынан тыйылыш керек. Үчүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне нерседен кабар берген болсо, шариатка байланыштуу, кыямат күнгө байланыштуу, деги эле кандай кабар бар болсун, ошонун баарын четке какпастан ага ишенүү. Төртүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын динин кандай жеткирип, сыйынууну кандай кылып көрсөтүп кеткен болсо, ошондой кылып Алла Таалага сыйынуу. Мындайча айтканда, өзүбүздүн оюбуз менен, акылыбыз менен эле ойлоп таап алып эле Кудай Таалага сыйынуу эмес, балким ошо Алла Таала кандай буйруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыйынууну кантип бизге көрсөтүп кеткен болсо, ошондой кылып сыйынышыбыз да. Мисалы, Алла Таала намаз окугула деп Куранда айтып кетти, туурабы? Бирок намазды кандай окуйбуз, канча убакыт намаз окуйбуз, канча рекет окуйбуз, кантип окуйбуз, ошонун баарын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кетти эле. Демек ошону ээрчип, ошо Кудай Таалага ибадат кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтпөгөн ибадаттарды биз кылбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз буйрубаган нерселерди биз кылбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз эмнени көрсөтсө, эмнени кылып кеткен болсо, ошону ээрчип, ошонун аркасынан жүрүшүбүз керек. Ошондо гана биздин ибадатыбыз туура болот. Эгерде кимде ким өзүнүн ою менен эле калаган ибадатты кылып берген болсо, же болбосо тастыкталбаган маалыматтарга таянып алып ибадат кылган болсо, анын баары өзүнө кайтарылат. Ал андай нерсе кабыл кылынбайт. Ошол себептен мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай баш ийиш керек. Мына Алла Таала Куранда көп жеринде айтат, пайгамбарыбызга баш ийгөндөчү. Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум фа ин таназа'тум фи шай'ин фаруддуhu илаллахи ва расул. О ыйман келтиргендер деп. Алла Таалага жана элчисине жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле. Эгерде бир нерседе талашып калсаңар, анда аны Алла Таалага жана анын элчисине кайтаргыла деп. Демек биз ар бир талаш тартышыбызда, диндеги болгон талаш сөзсүздө Куран сүннөт менен чечишибиз керек. Өзүбүздүн акылыбызга таянбай, Куранда эмне деген, сүннөттө эмне деп келгенде ошого байланышыбыз керек. Ошондо чыгы мусулман болобуз. Алла Таала Куранда да айтып атат: "Ва ма юти'ир расула фақат атаалла". Ким Алла Тааланын элчисине баш ийген болсо, ал акыйкатта Алла Таалага баш ийди. Мына көрдүңүздөрбү? Биз Алла Таалага баш ийбиз десек, пайгамбарыбызга баш ийбиз керек. Эгерде биз пайгамбарыбызга баш ийбесек, анда Алла Таалага баш ийбеген болобуз. Алла Таалага пайгамбарына баш ийбеген киши эч качан оңбойт. Анткени Алла Таала айтып атат: "Ва ма ясиллаху расула фақат далла далалан мубина". Ким Алла Таалага анын элчисине моюнсунма баш ийбеген болсо, ал ачык айкын адашты. Бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айткан? Бухаридеги хадисте: "Менин үммөтүмдүн баары бейишке кирет, бир гана ким баш тартса" деген. Ошондо сахабалар сурады: "Ким баш тартат?" Алланын элчиси дегенде, "Ким мага баш ийген болсо, ал бейишке кирет. Ким мага баш ийбеген болсо, ал баш тартты" болду. Мына көрдүңүздөрбү, бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен ушул маанини биз ар бир мусулмандын жүрөгүнө киргизишибиз керек да, даават кылганда. Пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбарыбызды урматтоо деген эмне? Муну билдирип үйрөтүшүбүз керек. Анткени пайгамбарыбызды сүйүү деген, пайгамбарыбызды урматтоо, пайгамбарыбызды ээрчүү деген эмне экенин билбесе, алар эч качан динди толук карман алыша албайт. Аларга мисалы хадис айтып атсаң, жөн эле бир сөз айтып аткандай болот. Же болбосо бир пайгамбарыбыз мындай деп айтты десең, кээ бир жахилдер: "Жок, мен ушинтип үйрөнгөм, менин устазым айтты", же болбосо биздин мазхабта ушундай келди деп ачык айкын хадистерди четке кагып коюшат. Эмне себептен? Ошо жахилдиктен, сокуру ээрчигенин натыйжасында. Ошондуктан ушул нерсени даават кылганда адамдардын жүрөгүнө жеткиргенге аракет кылыш керек, Кудай Тааладан сурап. Ошонун себептерин кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз сүйүү деген эмне? Пайгамбарыбызды ээрчүү деген эмне? Пайгамбарыбыздын ар бир айткан сөзүн биз тастыктап билгенден кийин кабыл алышыбыз керек. Аны четке каккан болбойт. Ким четке каккан болсо адашат. Ал туура динди карман албайт деп ушул маанини сиңиришибиз керек. Анан ошондо аларга даават кылыш оңой болот. Аларга анан пайгамбарыбыз айтты десең, Алла Тааланын улук
элчиси айтып аткан турбайбы, мен буга моюн сунайын, баш ийейин деп ошо карманат. Мындай нерсени бала чакага жашынан, башынан баштап түшүндүрүш керек да. Пайгамбарыбыз урматтоо, сыйлоону жүрөктөрүнө киргизиш керек. Анан ошондо кайсы убакта пайгамбарыбыз айтты дегенде алар тикесине тик туруп кабыл алышат. Мына ушундай нерсе булар сахабаларда болгон. Булар сахабалар андан кийинки алымдардын баарында болгон. Булар өтө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн жерге калтырбай өтө урматтап, катуу амал кылышкан да. Мына ошонун бир мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Умар жөнүндө Бухариде келет, жана башка хадис жинактарда. Мынтип айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Ни'ма раджула Абдулла лау кана юсалли мин ал-лейли. Абдулла, жана ушул хадисти риваят кылып аткан киши да, бул өтө жакшы адам, эгерде түндө намаз окуган болсо деп айтат. Мына ошону уккандан кийин Ибн Умар түндө намазды таштабай калган да. Көз өткөнгө чейин ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн жерге калтырбайын деп ушинтип намаз окуп өткөн түнү менен. Түн ичинде де тахажжуд түнкү намаздар көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн кандай урматтаган, аябай урматтап, ошого амал кылганга катуу көңүл буруп келген. Ошого чакырган. Мына бул Абдуллах ибн Умардан бир мисал. Андан кийин мисалы Абдуллах ибн Мугаффал деген бир сахаба болгон. Бул Сахих Муслимде келет. Ошол киши бир адамды, өзүнүн шакирттеринен, жолдошторунан бир адамды жана таш ыргытып атканын көрөт да. Анан ал айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо таш ыргытуудан тыйган, мейли кол мененби же башка нерсе менен. Анткени бул нерсе тиш сындырып, көздү чыгаргандан башка эч бир пайда алып келбейт деп хадис айтат. Анан кийин дагы бир убакытта ошол кишинин кайра ошентип кайталап атканын көрүп калат да. Анан ошондо ошол киши айтат: "Мен сага Алла Тааланын элчиси деп айтып отурсам, кайра ошол нерсени кыласыңбы? Мындайын кийин мен сага көңүл бурбайм, сүйлөбөйм" деп катуу мамиле кылып коет. Мына көрдүңүздөрбү, алар сахабалар кандай урматташкан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин, кандай сыйлашкан. Балким жана Абдуллах ибн Умар деген сахаба, Имам Ахмадтын муснадында келген хадисте мындай деп хадис айтат: "Алла Тааланын элчиси айтты, аял кишилерди мечитке баруудан тыйбагыла" деп айтты дейт. Негизи аял кишинин мечитке барбай үйдө окуганы жакшы го, бирок то кийин барам десе аны тыйган болбойт. Аял кишилер болсо, эгерде шариаттын чегинде денесин жаап, хижаб менен барып аткан болсо, атыр-сатыр себебей шариаттын эрежеси менен барып аткан болсо, аларды тыйган болбойт. Анан ушундай тыйган болбойт деп хадис айтып атса, ошо Абдуллах ибн Умардын баласы жок, аялдарыбызды тыябыз деп айтат да. Ошондо Ибн Умар ачуусу келип, катуу сөз айтып туруп: "Мен сага Алла Тааланын элчиси айтты деп айтып атса, сен ушинтип айтасыңбы" деп туруп, "Сага эч качан сүйлөбөйм" дейт да. Ошентип көз өткөнгө чейин сүйлөп өтүп кеткен. Ибн Хаджар ошо шарханда айтат, эми көз өтүп кеткенге чейин дегени, мисалы, ошол окуя болгондон кийин көп өтпөй эле дүйнөдөн кайтып кеткен деп. Ошо баласы же болсо Ибн Умар да, айча айтканда кыска аралыктын убагында өткөн. Эң негизгиси мына өзүнүн баласына кандай катуу мамиле кылды бул жерде. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин айтып аткан болсо, ага каршы айтып койгондуктан. Атайлап каршы айткан жок, ал башка бир маанини максат кылып айтты. Бирок ошого карабастан Ибн Умар катуу мамиле кылды. Мына ушундай кылып урматташкан сахабалар. Булардын мындай мисалдарды айтып берсек өтө көп. Ошондуктан биз элдерге даават кылганда ошо пайгамбарыбызга кандай башиш керек, пайгамбарыбызды кандай урматташ керек, ушунун баары жеткип үйрөтүшүбүз керек. Ошондо биз Алла Таала айтты, анын элчиси айтты деп айттык, анан ошондо алар тез жеңил кабыл. Эгерде мындай нерсени үйрөтүп даават кылсак, алардын кабыл алышы кыйын. Мына бул ошо ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллахга байланыштуу кыскача түшүндүрмө.